Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна алып барат. Владимир Ленин атындагы орто мектеби, Өзгөн району Куршап айылы. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Чын жүрөктөн сүйүнүп, саламдашып алалы, кыргыз тилин сыйлаган, сагындым силердей балдарды. Балдар, бүгүнкү биздин өтүлө турган тема Манас кыргыз элинин баатыры. Биздин сабактын максаттары: Манас эпосунан үзүндүнү орусча окуп, маанисин түшүнөбүз. Текст окуп, байланыштуу кебибизди өстүрөбүз. Манас кыргыз элинин баатыры экенин билип алабыз. Балдар, дептерди алып, бүгүнкү числону туура кылып жазабыз. Бугу айынын. Кана бүгүн канчасы? Бүгүнкү числону туура кылып жазгыла. Тема Манас кыргыз элинин баатыры. Эми балдар, китеп менен иштейбиз. Кана баарыбыз китебибизди ачып, 94 бетин 1 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Сүрөттө балдар кимди көрүп турасыңар? Манасты. Мына ушул Манас дастанынан үзүндү орус тилинде окуп берейин. Увидев, как грозен Манас, Алоке был поражен, глаза горящие, как угли, ресницы пламени язычны. В нем одном, может, тысячи силачей, сказанное им слово полезно народу. Балдар, бул үзүндүгө түшүнүңөрбү? Бул жерде эмне кылып турат? Бул жерде балдар, Манасты күчтүүлүгүн эмне кылып жатат? Даңызалап жатат да. Көзү чоктой күйгөн дейт, көрдүңөрбү? Анын күчү 1000 балбанга тең деп атат да. Эми балдар, ушул белгиленген сөздөрдүн маанисин түшүнүп, кыргыз тилине которобуз. Глаза көзү, тысячи силачей 1000 балбандын, полезно народу элине пайдалуу. Бул сөздөрдү жаттап алабыз. Эми жаңы сөздөргө көңүл бургула. Пайдалуу, полезно, эрчүрөк, храбрый, жол башчы, предводитель, элинин ынтымактыгы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Он сражался за свободу и единство своего народа. 40 жоросу жардам берген. Помогали 40 преданных воинов. Бул сөздөрдү да өз алдыбызча кайталап, жаттап, китептене окуп, үйрөнүп алабыз. Эми балдар, бизге 3 көнүгүүдө Акылай менен Чыпалактын диалогу берилген. Кана бул диалогду ролдошуп окуйлу. Бирибиз Акылай, бирибиз Чыпалак болобуз, Кана Акылай, Манас ким болгон? Чыпалак бала: Манас кыргыз элинин баатыры. Ал эмне үчүн күрөшкөн? Манас элинин ынтымактыгы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Манас баатырга 40 жоросу жардам берген. Аккула деген аты, Кумайык деген ити, Акшумкар деген кушу болгон. Балдар, диалогто белгиленген сөздөрдү көрүп турасыңарбы? Акула, Кумайык, Акшумкар. Алар эмне үчүн баштамга менен жазылган? Алар энчилүү зат атооштор, Демек, атынын аты Акула, ити Кумайык, кушу Акшумкар болгон. Эми текстке көңүл бурабыз. Манас, силер кунт коюп угуп тургула, мен окуп берейин. Манас кыргыз элинин баатыры. Ал эр жүрөк, күчтүү жана акылдуу жол башчы болгон. Манас элинин ынтымактыгы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Баатырга 40 жоросу жардам берген. Акула деген аты, Кумайык деген ити, Акшумкар деген кушу болгон. Балдар, бул текстти өз алдыбызча 3 жолу окуп, түшүнүп чыгабыз. Эми балдар, кана
сүрөткө көңүл бургула. Эми эпосту Манасты кандай даңазалаган? Балдар, Манастын чоролорунун бири Чубак. Манас согушта чарчап уктап жатканда ойготууга аракет кылат. Аны түрсө да тоготпойт. Келип мылтыгы менен бир атса, асманга атат, мылтыгы менен абага бир атса, чымын учкандай оодарылып кала коет. Ошондо эмне кылышын билбей, айласын таппай, найзасын алып санына экели сайганда Манас эмне тырмап жатасыңбы? Тырмабачы деген экен. Ошондо Манастын ушунчалык күчтүүлүгүнө таң калган Чубак баа берген экен. Өзү да Манас турбайбы, сөзү да Манас турбайбы, көзү да Манас турбайбы, күчү да Манас турбайбы деп Манасты эмне кылган экен? Таңазалап, анын күчтүүлүгүнө таң калып баа берген экен. Мына көрдүңөрбү Манастын? Бул кушу ак шумкар, аты Аккула жана ити Кумайык болгон. Манас кыргыз элине чыккан баатыр болгон. Эми балдар, биз Манас тууралуу кыскача дагы угуп көрөлү. Манас эпосу ар бир кыргыздын жан дүйнөсүндөгү руханий гүл азыгы болуп, табигый түрүндө улуттун демин демендөөдүчү окуу катары тагдырдан буйруп, улуу күч болуп ыйгарылат. Балдар, Манас Саякбай Каралаевдин жазылган варианты боюнча 500.553 ыр саптан турган. Белгилүү биздин кыргыз элинин манасчылары Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков болгон. Балдар, Манас айтуучулук дүйнөдөгү бирден бир уникалдуу искусство. Себеби инструмент оркестрда кошулбайт. Манасчы өзү актер, өзү дирижер, өзү аткаруучу. Бул жерде балдар, Манастын төрөлүшү. Манасты Жакып менен Чыйырды эмне суранып алып жүрүп балалуу болушкан. Манас төрөлгөндө колуна бир ууч кан кармап түшкөн. Чыйырды апасы жолборстун жүрөгүнө тагак болуп, анан Манас төрөлгөн. Ошондуктан Манас жолборстой күчтүү, балбан, кайраттуу баатыр болуп төрөлгөн. Ал эми Манастын атын койгондо Жакып бай атын эмне коюшту билбестен элден суранып, анан бир думана келип, аты Манас болсун деп Манас койгон. Мына кичинекей биздин Саякбай Каралаев. Көрдүңөрбү? Балдар, бул Манас айтуучулук. Бул өзүнчө бир талант, Кудай берген талант. Демек балдар, биз Манастан да үзүндү уга алдык. Бүгүнкү тапшырма силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе тапшырма балдар. Диалогду жаттагыла, Манас эпосунан үзүндү жаттап алгыла. Балдар, тапшырма түшүнүктүүбү? Демек диалогдогу белгиленген сөздөрдү диалогду жаттайбыз. Анан Манас эпосунан үзүндү жаттап алабыз. Тексти абдан кылдаттык менен окуп, жаңы сөздөрдү дагы кошо үйрөнүп алабыз. Балдар, эгерде бүгүнкү сабак силерге жаккан болсо, анда бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта калгыла.